Мээримдүү жана райымдуу Аллах Тааланын аты менен. Багымдаттын сиз билбеген сырлары. Багымдатка сергек туруу үчүн эң оболуу жүрөктүн ойгоо болуусу шарт. Анткени уктаган жүрөк эч качан денени багымдатка ойгото албайт. Жүрөк ойгонмоюнча көз да, дене да ойгонбойт. Чыныгы ойгонуу жүрөктөн башталат. Келиңиз, багымдатка ойгонууну өзүбүздөн баштайлы. Иншаллах. Аллах Таала Куранда Ибрахим сүрөсүнүн 40-аятында бизге үйрөтөт. Астагфируллах. О Робим, мени жана менин урпактарымды намазды толук аткаруучулардан кыл. О Робибиз, менин дубамды кабыл кыл. Амин. Архамар рахимин деп Аллахым кайрылууну бизге үйрөтүп жатат. Аллахым баарыбыздын дуа тилектерибизди кабыл кылсын. Аллахым өзү ыраазы болуп, өзү ыраазы кылсын. Алхамдулиллах роббил аламин. Аллахумма солли аля сайидина Мухаммад ва аля али сайидина Мухаммад жазаллаху ан Мухаммадан саллаллаху таала алейхи ва саллама бимаху ахлуху. Ар бир таң жашоонун жаңылануусу жана жараткандын бизге берген жаңы мүмкүнчүлүгү. Таңкуу багыт үмүттү жандандырып, максаттарга жол ачкан, жакшы амалдарга багыт берген берекелүү учур. Жаңы күн менен бирге кечеки каталарды оңдоого, калтырып кеткен иштердин ордун толтурууга жана ыйманды бекемдөөгө жаңы мүмкүнчүлүк берилет. Таң жүрөктү ойготуп, өмүрдүн таса барагын ачкан жаңы башталыш. Ал баракты кандай мазмунда толтуруу ар бир адамдын ыкласына жана тандоосуна байланыштуу. Ар бир жаңы таң адам баласына күнүмдүк милдеттерди гана эмес, руханий суноолорду да кошо алып келет. Күн башталып, тиричилик жанданганда ар бирибиздин алдыбызда жоопкерчилик, милдет жана тандоолор турат. Дал ошолор аркылуу жараткан пендесинин ыйманын, ыкласын жана туруктуулугун сынайт. Бул руханий сыноолордун эң алгачкысы жана эң маанилүүсү багымдат намазы. Айрым адамдарга багымдат намазы оор жүк сыяктуу сезилиши мүмкүн. Бирок чын-чынында багымдат оорчулук эмес, жеңилдик. Тоскоолдук эмес, чоң мүмкүнчүлүк. Ал күнүмдүк сыноолордон ийгиликтүү өтүүгө кубат берген руханий төрөөч. Таңды багымдат менен баштоо күн ичиндеги эң алгачкы жана маанилүү жеңиш. Бул ибадат. Бул ибадат аркылуу адам ыйманынын бекемдигин, ишениминин туруктуулугун далилдеп, Аллахка болгон сүйүүсүн иш жүзүндө көрсөтөт. Таңдагы алгачкы сыноодон ийгиликтүү өткөн пенде Аллахтын ырайымына бөлөнүп, бийик даражаларга жана өзгөчө сый урматка ээ болот. Алхамдулиллах роббил аламин. Аллах Таала өзүнүн чексиз ырайымы менен 5 маал намаздын ичинен багымдатты эң кыска жана эң жеңил кылган. Эгер кааласа, аны күн ичинден күн чыккандан кийинки убакытка белгилемек. Же 4 рекет же андан көп кылмак. Бирок Аллах бул намазды саны жагынан жеңил кылганы менен аткаруу убактысын адам баласы үчүн эң жооптуу учурга, уйкунун эң таттуу маалы болгон таңкы мезгилге белгиледи. Ушундан улам багымдат намазы көпчүлүк үчүн аткарууга кыйын болгон ибадат бойдон калууда. Эгер багымдат намазына туруу баарына бирдей жеңил болгондо, чыныгы ыймандуу адамды башкалардан айырмалоо мүмкүн болмок эмес. Натыйжада ыйманы бекем адам менен жүрөгүндө эки жүздүүлүк, мунафыктык дарты бар адамдын ортосундагы чек даана билинбей калмак. Анткени таңкы намазга туруу жөн гана физикалык аракет эмес, бул ички дүйнөдөгү чоң күрөш. Напсинин каалоолорун тизгиндөө жана шайтандын азгырыктарына каршы туруу. Багымдат намазынын таңкы убакытка белгиленишинде да өзгөчө сыр бар. Дене эс алууну, аң сесим тынчтыкты эңсеп, Uyku en маалына жеткенде ыймандын чыныгы деңгээли ачыкка чыгат.
дал ушундай мүнөттөрдө жаратканды чын жүрөктөн сүйгөн, анын эскертүүсүнөн коркуп, ырайымынан үмүт кылган пенде гана бул сыноодон ийгиликтүү өтө алат. Ал эми ыйманы алсыз адам үчүн багымдатка туруу дагы эле оор бойдон кала берет. Ошондуктан багымдат намазы ыймандын күчүн жана туруктуулугун өлчөгөн эң так тараза. Ошондуктан багымдат намазы ыймандын күчүн жана туруктуулугун өлчөгөн эң так тараза. Ким ыйманынын чыныгы абалын билгиси келсе, багымдатка болгон мамилесин карап көрсүн. Анткени бул ибадат кимдин ишеними бекем, ал эми кимдики алсыз экенин айкын көрсөтөт. Ал жүрөктөргө жашыруун абалды ачып, адамдын чыныгы ыкыласын жана ички дүйнөсүнүн деңгээлин даана чагылдырат. Демек, багымдат күнүмдүк жашоонун багытын аныктап, руханий жолдун негизин түзөгөн өзгөчө башталыш. Ушул себептен улам бул китепте багымдат намазы тууралуу үстүртөн гана маалымат берилбестен, анын маңызын терең жана ар тараптуу ачып берүүгө өзгөчө басым жасалат. Багымдат намазынын шарияттагы бийик орду бул ибадатка үндөгөн хадистер, аны калтырып койгондорго карата эскертүүлөр жана таңкы намазга турууга жардам берген себептер кеңири баяндалат. Ошону менен бирге көпчүлүккө анча белгилүү эмес, бирок абдан баалуу болгон башка амалдарга да токтолобуз. Биз өзүбүзгө көңүл буруп, издене турган негизги суроолор төмөнкүлөр. Эмне үчүн багымдат намазына бекем болушубуз зарыл? Ал башка намаздардан эмнеси менен айырмаланат? Бул ибадат биздин жашообузга жана акыретибизге кандай таасир этет? Багымдатка бекем болуу үчүн кандай аракеттерди кылуу керек? Мына ушул суроолор аң сезимди ойготуп, намаздын бекемделишине жол ачат. Аларга берилген так жана мазмундуу жооптор кимдир бирөөнүн жүрөгүнө таасир этип, намазды баштоого же ага туруктуу болууга себепчи болот деп ишенебиз. Китептеги баардык ой-пикирлер Куран аяттарына жана пайгамбарыбыз Мухаммаддын саллаллаху алейхи ва саллям ишенимдүү хадистерине негизделген. Ошондой эле багымдат намазынын маңызын терең изилдеген, илим жана ыйман жаатында чоң салым кошкон белгилүү аалымдардын көз караштары негиз катары алынды. Аалымдардын терең түшүндүрмөлөрү багымдат намазынын жашыруун сырларын ачып, анын шарияттагы өзгөчө ордун жана руханий баалуулугун кеңири түшүнүүгө жол көрсөтөт. Мындан тышкары бул эмгекте биз багымдат намазынын артыкчылыктарын баяндоо менен гана чектелбестен, ага даярдануунун ар бир баскычына да кеңири токтолобуз. Атап айтканда, даарат алуунун фазилети, мечитке баруунун мааниси, жаамат менен намаз окуунун сообу, намаздан кийинки дуба зикирлер жана башка руханий амалдардын тарбиялык маңызы кеңири түшүндүрүлөт. Бул амалдар айрымдарга жөнөкөй же көнүмүш адаттай сезилиши мүмкүн. Бирок алардын ар биринде терең сырлар, улуу сооптор жана жүрөктү жандандырган руханий баалуулуктар катылган. Жыйынтыктап айтканда, бул китеп багымдат намазы тууралуу маалымат берүү менен гана тим болбостон, анын ар бир бөлүгүндөгү терең тарбиялык маанини, жүрөккө тынчтык тартуулаган касиеттин жана пенде менен жараткандын ортосундагы ыкыластуу байланышынын чыныгы маңызын ачуу максат кылынат. Максат кылат. Бул эмгек окурманга багымдаттын сырларын терең аңдап билүүгө, аны сүйүү жана туруктуулук менен аткарууга, ошондой эле ушул ибадат аркылуу руханий жактан өсүүгө жол көргөзөт. Элхамдулиллахи роббил аламин. Демек, Аллахым ушул саат ушул мүнөттөрдө бизге
угсуу аткан багымдаттын сиз билбеген сырлары аттуу ушундай сырларды ачып берип атат. Аллахым разы болуп өзү разы кылсын. Бул намаздан экен. Эгер бул дүйнөдө намаз окубай өтсөңүз, кыяматтагы эң алгачкы суроодон эле жыгылып калышыңыз ыктымал. Анткени кыямат күнү пендеден эң биринчи сурала турган нерсе намаз окудуң беле деген суроо болот экен. Иншаллах. Аллахым баарыбыздын билип билбей алган күнөөлөрүбүздү кечирип, ушу жолдо кадамыбызды бекем кылып, ката кемчиликтерибизди кечирип, өзү разы болуп, өзү разы кылып, өзү Аллахым коргоп колдоп, эки дүйнө бактылыгын насип кылып, я архамар рахимин өзүнүн сүйүктүү кулдарынан кылып, сүйүктүү кулдары менен бирге кылып, амин деп алакан жаган ар бирибиздин ару максат тилегибизге жеткизсин. Аллахым разы болуп, өзү разы кылсын. Амин. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн дуасында: "О Аллахым, эмненин жакшылыктарын сураган болсо, бизге да кабыл кыл. Я архамар рахимин." Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн дуасында эмненин жамандыгынан коргон тилеген болсо, Аллахым өзүң коргоп, өзүң колдо. Я архамар рахимин, өзүң панаңды кармап, өзүңүн астыңа жарык жүз менен акыркы келмебизди ла илаха иллаллах Мухаммаdur Rasulullah, ашхаду ан ла илаха иллаллах ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулух келмеси менен жашап өтүү бактысын ар бирибизге насип кыл. Амин. Я архамар рахимин. Hasbunallahu ve ni'mel vekil, ni'mel mevlana ve ni'mel nasir. Hasbunallahu la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Amin. Allahümme razakna bil hacci vel umrati ve ziyarete min nebika sallallahu aleyhi ve sellem bima huve ahluku. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala seyyidina Muhammed cezallahu Muhammedan sallallahu aleyhi ve sellem bima huve ahluku. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.